Ар бир адамдын бактысы анын ичинде. Ичине кирүүгө эч ким убактысын кетирбейт, каалабайт. Күлүч өзүнүн ичинде экенин билбей, күлүчтү башка бирөөнүн жүрөгүнө салып жүрүшөт. Ошо менен бир өмүр өтүп кетип атат. Биз ойлойбуз, бул аялы жаман. Негизинде баары эле тарбия көрбөгөн деп эле башка жактан издеп эле бир канча психологдорго жем болуп, бакчыга, бүбүгө, молдого барып эле жүрүшөт. Негизинде баары эле планетанын энергиясын аткарып эле жүргөн жандар. Бизди башкарганыбызды билбесек, бир үйдө жашаштары кыйын болуп калып атат да. Бирок өзгөрүш керек, өзүн таанып билип. Сүт сайга келген ар бир адам өзүн табат. Өткөн турмушун тез ордуна коет. Үй бүлөдө өзгөчө, аягында жалгыз калгандар. Ошондуктан сүт сайдын үй бүлөдөгү орду боюнча айткым келет да. Эң негизги тема ошол экен. Кайсы өңүттө өнүгүп атат, кайсы темалар козголуп атат деген элдерге кызык болуп атат да. Сүт сай бул өзү философия. Сүт сай менен биз билсек да билбесек да жашап атабыз. Ошон үчүн бул бүтпөгөн тема. Бизге чейин болуп келген, бизден кийин деле боло берет. Болгону дүйнөдө Жанат Кожомжаров устатым сүт сайды мектеп кылганына 3 жыл болду да. Кыргызстанга эмиле кирип келгендиктен жаңылык көрүп атышат. Негизи биз сүт сай менен эле жашап жүрөбүз. Ошондуктан азыр мен сүт сайдын үй бүлөдөгү орду боюнча айткым келет да. Эң негизги тема ошол экен. Анткени азыр караңыз, илим көп, билим деген аябай көп. Технология өнүккөнү онлайндан айта турган тема көп, билим көп, бирок элдердин жан дүйнөсү ооруп кеткен андан көп экен. Кабат үйлөрү көп, материалдык байлыкка жеткендер көп, мындай жол көрсөткөн адамдар көп. Духовный практиктер, йога боюнча, көз ачыгы бар жок, молдосу бар жок бар да, азырчы изобилие. Бирок ошончо врачтар көп, психологдор көп, тренерлер көп. Азырчы элдин баары эле окуп атат. Башкача айтканда, билимдүүлөр өтө көп, билим көп, бирок жан дүйнө жарды болуп калды. Бул жан дүйнөлөрдүн илими да. Мурдакы 1000 жылдыктагы психологиялар азыр жарабай калды да, өтпөй калды. Эң негизгиси жан дүйнө бирин бири түшүнбөгөндө ооруйт. Бул психология. Биз азыркы өтө тез, вибрация өтө тез жогору болуп, доор алмашканда эң кыйыны ушул болуп атат. Үй бүлөдөгү адамдар, бизнестеги адамдар, достор бири-бирин түшүнбөй калып жатышат. Анткени энергия, түшүнүү энергиясы жок эч кимде. Билим бар, байлык бар, бардык нерсе бар, түшүнүүнү берген эмес жараткан. Ошондуктан азыр эң чоң проблема ушул болуп турат да. Эгерде бул психология 21-кылымдын психологиясы, бул психологияны билген адам биринчиси өзүн сактайт. Өзүн сактагандан кийин жанындагыларды сактайт, үй бүлөсүн. Үй бүлөсүн сактаган адам бизнесин сактайт, коомун сактай алат да. Ошондуктан ал эми үй бүлө бул мамлекеттин ячейкасы. Кичинекей үй бүлө, бир үй бүлө ынтымак болсо, бактылуу болсо, бүт коом, кыргыз коому жакшы болот. Ошон үчүн жөнөкөй кылып үй бүлөнүн негизинде сүт сайды колдонгонду үйрөнсөк жакшы болот эле. Мисалы үчүн азыр сүт сайдын Кыргызстанга келгенине 2 жыл, 1 жыл болуп калды. Окугандар көп бир аз таанышты. Байкадым мен. Угуп атасызбы? Анан ошол биз сиздин каналыңызда бергенден бери аябай кызыгып сурап атышат да. Көпчүлүгү сиздин каналыңыздан сурап келишет. Анан адамдар мындай болуп калыптыр психологиясы. Бекер көргөндү жакшы көрүшөт, бекер укканды жакшы көрүшөт. Анан сиздин каналыңыздан чыгып алып мага дагы WhatsAppка жазып беришет. Мен айтып койчу, мени санап койчу деп эле. Мындай бекердин шорпосу татыбайт. Мектепке барып окугулары келишпейт. Мектепти жөнүндө дагы андан ары кантип өнүгөм деп сурашпайт. Мектепке барып окуган болсо, аны колдонушту билбей жатышат. Жөн эле сүт сайды билем дегенге өтүп алышты да. Мисалы үчүн Жанат Кожомжаровдун өзүнүн Жанат онлайн канал, Инстаграмы бар, Ютубтар бар. Бүт көрүшөт дагы, мен билемге өтүп алышты азыр. Мен билем менен колдонгондун айырмасы ат менен төөдөй.
Билермандар көп азыр, бирок жаңылышат, өтө чоң жаңылышат. Билиши элек, биле алышпайт. Жөн гана алар ооз тийип атышат. Өзү жөнүндө кичине көрүштү. Мен мурункуда да айткан элем, 0,001% бул информация депчи. Өзү жөнүндө билдим дегендей кыял кылганда акылы аларды дагы алдап коет. Колдонушуна келгенде кыйналып жатышат билгичтерчи. Ошондуктан азыр мен сүт сайдын үй бүлөдө кантип колдонобуз, кандай пайдасы бар, кандай кылганда бизге керектүү бул илим, ошол жөнүндө сүйлөшкүм келет. Психология, караң, мисалы үчүн үй бүлө башчысы, үй бүлө деген эмнеден турат? Мырза менен айымдан, аял киши менен эркек кишиден куралат. Туурабы? Экөө үй бүлөнү башташат. Эми ушул жерде энергия экөөнүкү башка. Муну баары билет, жаңылык эмес бул. Мырза, айым. Эми биздин сүт сай боюнча 1-ден 9-га чейинки энергия боюнча айта турган болсок, биринчи сана саны 1 деп коебуз. Ал 1-чи, 19-чу, 10-чу, 28-чи числодо төрөлгөн мырза боло турган болсо, аял киши кайсы числодо болсо дагы бул үйдө лидер 1 болот. Мырза башын ийбейт, баары бир ушул бир мырза башкарат. Бирок ал жерде анын ою ошондой: мен үй бүлөнү мен курдум, мен башкарам, мен айткандай болуш керек, баардык. Аялым мен жумушка бар десем барат, барба десем барбайт. Балам мен оку деген окууга тапшырат, мен айткан кесипти ээлейт деп ойлонот ал. Ушинтип жаңылышат. Башкалар дагы жан дүйнө экенин, башкалардын энергия экенин билбейт. Жаш баладай болуп калат. Ал бул энергия 33 жашка чейин жакшы иштейт. Мисалы, карьерага карап кетет дагы, бир жерде көрүнүктүү болуп бир нерсени илешиши мүмкүн, алышы мүмкүн. Андан кийин миссиясы келгендегиге карап калат. Миссиясы эгерде мырзанын 1 эмес, башка цифра болуп кала турган болсо, ошого жараша, мисалы 2 болуп кала турган болсо, эми ал элдин баарын эле түшүнө турган кызматка өтүп калат. Мурдакыдай мени уккула, мен чечкендей дей албай калат дагы. Конфликт мырзанын ички жан дүйнөсүндө башталат. Ал ойлойт: мени жубайым укпай калды, балдарым мени тоботпой калды, заман өзгөрүп кетти, азыркы жаштар уяты жок, азыркы жаштар биздей болуп эле туруп эле кыймылдай бербейт деп элдин баарын күнөөлөшү мүмкүн. Миссия 2-ге өтүп калгандачы. Миссия 33-төн гана башталабы? Ооба, 33-төн гана башталат. 33-кө чейин 22 жаштан баштап кез-кезде келе баштайт. Анда ал өзүн таң калып калышы мүмкүн, эгерде көңүл бурса. Бурбайгандар дагы көп. Мисалы үчүн бирлер көңүлдө эле бурбайт. Алар өзүнүн максатына карап гана 1-чи орунга чыгыш керек деп эле кете берет. Өзүнүн максаты өзү жөнүндө гана ойлонот да бирлерчи. Өзү жөнүндө деген ал өзүнүн үй бүлөсү, өзүнүн мамлекети, өзүнүн бизнеси, өзүн жаркыратып көрсөтүү жөнүндө гана ойлонот. Тойлорго барса микрофонду ошол алат, ошону биринчи өткөрүш керек, ошодон сураш керек. Только өзү жөнүндө ойлонот, башка ойлоно албайт. Мырзага бул бир аз жарашат. Айымдар икемдүү болот дагы, бирдай сынбайт да, эңкейбейт да, жумуш да кылбайт да бир мырзачы, такыр. Анан айымдар макул болуп, аны менен бир аз чыдап жашашы мүмкүн да. Но ал жаш өтүп, ошо 33-40тан кийин ал башка миссияга өткөндө мурункудай болбой атканынан мырза сына баштайт да, күйө баштайт. Неге мен айткандай болбой атат деп. Аны түшүнгөн адам болбосо жанында биринчи ооруйт. Мунун баардыгы ооруга алып келет. Анткени бул мен айтып аткан бул мырзанын напсиси жөнүндө сөз болуп атат. Эгосы менен тааныштырып атам да. Анын напсиси, эгосы мырзанын бирдики мен деп гана сүйлөйт. Сен деген жок ал жерде, биз деген жок ал жердечи. Ошондуктан анын жанындагы адамдар бүтүндөй кыйналып кетишет. Анын жанында бир депрессия болгон өзгөрүп кеткенде, мурунку абалдан өтө чоң кризис берилет бирлергечи. Бир мырзага да, айымга да өтө чоң кризис берилет турмушта. Чоң кризиссиз алар эч эме кылбайт, өзгөрбөйт, такыр өзгөрбөйт. Анткени эң күчтүү энергия 1.
бул күн энергиясы да өтө күчтүү энергия, аябай ысык болушат да, мындай психический энергиясы күчтүү адамдар аны карап бетине эч качан критика айта алышпайт, артынан сүйлөшөт баары. Ошондуктан ал кошоматчылар көп жүргөндүктөн ал алданып калат, жанындагыларга кошомат айтып атса эле мен туура кетип атат экенм дейт, а кошоматчылар андан алыш үчүн гана айтат. Сөзсүз айтып, сен жакшы кылып атасың деп алат дагы, өзүнүн пайдасын алгандан кийин баары жок болот. Ошондо ал бир адам аябай өкүнүп калат. Мен ушуларды көтөрдүм эле, ушул туугандарым баарын жумушка көтөрдүм эле, ушулардын баарын мен бактым эле, мен чоңойтконмун. Ал бүтүндөй уруусун, айылын, элди багат да, бирчи өтө чоң падышадай болгон. Генеральный директор мышления президентский мышление да, жөнөкөй майда чүйдөнү көрбөйт. Өтө чоң нерселерди кылат. Анан ошондо анын напсиси ошону көздөгөндүктөн ал бүт эле ошону багам, коем, туугандарымы деп кетип атып, ал башка адамдар жөнүндө ойлоно албай калат. Көбүнчө башка бирөөнүн жашоосу менен жашайт. Мен деген сөз ал только өзүн эле ойлоп жашабайт, ал өзүнүн меникилерди, тыңдабагандарды, каяша сүйлөбөгөндөрдү, башка фейсбуктан деле бирөө лайк басып койсо, ушул меники деп ойлоп алышы мүмкүн. Ошон үчүн жаш баладай болот дагы, тез эме болуп калат да, капа болуп эле тез эле диктатор болуп түшүп, кыйкырып, ачууланып кетет. Бул эгосы ооруп калат ошондо. Напсиси ооруп калат. Эгерде напсисин ооруганын байкабаса, жүрө бере турган болсо, эч ким түшүнбөсө, жанында үй бүлөсү, мисалы үчүн, ал ошондон анан барып бүтүндөй ооруларга чалдыгат. Бул эмоциялардын немеси да, эмоциялардын сынынан өтпөй калды. Жараткан бизге эмоцияларды берген. Ошол эмоциядан кантип колдонуп өтөбүз деген. Эгерде ал бир эмоцияны билбесе, ал эме болот да, ооруларга чалдыгат. Бүтүндөй оорунун бардыгы анын напсисинен адамдын. Мына бирлер мисалы үчүн ашказанынан, мээге кан куюлуудан, акылда проблемадан, жүрөктөн кетет да, жылч, мындай эч нерсени көтөрө албайт да буларчы. Ошондо бизге бул напсилерибиз менен таанышканыбыздын максаты эмне? Ар ким өзүнүн напсисин өзү тыйыш керек. Эч ким тыя албайт бирөөнү бирөө. Биринчи числодогу мырзаны дагы, айымды дагы өзүн өзү тыйбаса, эч ким тыя албайт. Алар өтө катуу диктатор болуп кеткенде жөн эле жанынан качып кетишет бардыгы. Ошон үчүн өзгөчө биринчи числолордун балдары үйлөрүнөн эрте кетишет. Мүмкүн болушунча Америкага, Россияга кетишет, жанында калбаганга. Анткени алар бир эле кичинекейинен өтө сүйүп, балдары үчүн жашап, балдар үчүн эле жашашат да, балдарын окутуп, балдарын үйлөп, элге көрүнүп, чоң той кылып жүрүшөт. Мына мен туура кылып атам, көрдүңөрбү, мен туура кыла деп ойлошот. Ал анан балдар ойлонот, эми мен муну кайтарбасам, мен бул жоңойбойт, бала кылбайт дейт дагы. Ал жанында жүрүшү кыйын, алыска кача баштайт ал жан дүйнөлөрчү. Каяша эч ким айта албайт, бирге укпайт ал. Мен туура кылып атам, туура эмес кылып атам деп ойлоно албайт. Анткени ар бир адам мен туура ойлонуп атам деп ойлойт. Эң чоң катабыз ушунда, ар бирибиз. Ошон үчүн үй бүлөдө өзгөчө аягында жалгыз калгандар бирлер болуп калат да. Айым бир боло турган болсо өтө кыйын. Бир боло турган айым болсо өтө кыйын, ал мырзанын энергиясын биринчи сындырат. Мен айткандай болуш керек деп атып. Ошон үчүн көбүнчө бир айымдардын мырзалары сөзсүз командировкада, же Россияда, же башка жакта болуп гана жашашпаса, бир үйдө жашаштары кыйын болуп калып атат да. Андан биз ойлойбуз, бул аялы жаман, же мырзасы жаман, же тарбиясы жаман, ата энесинен тарбия көрбөгөн деп эле башка жактан издеп эле бир канча психологдорго жем болуп, бакчыга, бүбүгө, молдого барып эле жүрүшөт. Негизинде баары эле планетанын энергиясын аткарып эле жүргөн жандар. Ошондуктан планеталарды бизди башкарганыбызды билбесек, биз баары эле тез эле мындай
ооруга чалдыгып калып атышат да азырчы. Ооругандан кийин анан больницалардын жеми болот, ооруканалардын жеми болот. Муну ушундай деп сезип калсак кандай кыз керек болот ушунда? Бир өзүнүн эмесинде эйкасына бир напсисине макул болуп, кандайдыр бир өзгөрүш керек болот го. Да, вот эң туура айттыңыз. Трансформация болуш керек азыр. Бул сүтсай эң кыска жол трансформациянын. Психологдорго 1 жыл 2 жыл барышыңыз мүмкүн. Психотерапевттерге гипноз кылып, мээңиздегини чукулаганда деле таба алышпайт. Мурдакы нерселер жарабай калды азырчы. Мисалы, мурдакы медитациялар өтпөйт. Луиза Хей мисалы 8-9 болгон. Позитивдүү мышленияны баштаган көп жыл турду. Мурдакы бүт эле психология азыркы доорго туура келбейт да. Анан кантип кыйналып атышат эми? Трансформация болуш керек. Трансформация деген өнүгүү, өзгөрүү, бир деген энергиядан чыгуу. Андан чыга албайт. Бирок өзгөрүш керек, өзүн таанып билип. Өзү эгерде ушинтип чыкпай кете берсе, ооруп калат. Анда эмне кылыш керек? Ал башка бирөө жөнүндө ойлонуш керек, түшүнүп, башка бирөөнү сурап. Сен оюң кандай? Муну туура кылып жатамбы? Башканы угушту үйрөнүш керек. Ал уга албайт да. Башканы укпай эле өзүнүкүн давит эте берет. Өзүнүкүн гана туура деп ойлойт. Ошондуктан азыр сүтсай менен ар бир адам жеке калат эгерде трансформация болбосо. Ал эми коом бул адамдардан турат да. Адамдар менен сүйлөшүш керек. Ошондо ар бири башка адамды карап сүйлөшпөсө азыр, бири-бири менен мамиле кылбаса, бизнестерди чоң депрессия күтүп турат, үй бүлөлөрдү чоң депрессия күтүп турат да. Ошого трансформация бир өзгөчө, бир жанындагынын оюн сураш керек. Сурап, анан көтөрүш керек. Мисалы үчүн баласынан сурабай эле, баласына айтат: "Сен медик болосуң. Мен билем. Бардыгы ооруйт, баарына керек" дейт. Баласынын энергиясы, мисалы үчүн, медик болгонго жарабайт. Мисалы, баласынын 2 дейин. 2 эч качан чече албайт. 2 эч качан билбей тура берет. А 1 болсо ал үчүн чече берет да. Сен медик болосуң дейт. Медик болгонго 2лер жарабайт, мисалы үчүн. Анткени анын энергиясы психологко жарайт. Тубаса психолог бирөөнүн көңүлүн карап турат, жумшак болот да. А 1 билбей эле бир врачты жакшы көрүп калса, ол аябай жакшы акча таап атат. Өтө күчтүү врач. Мен досум болот, ошого кошом сени. Окуйсуң, диплом алып берем, кара уйду сатам дейт да. Ал кара уйду сатмактан көк уйду сатса дагы 2 баягы ооруларды көрүп атып эле обморок болуп, канды көргөндө көтөрө албай эле ооруп, ичинен жок болуп кетет. Анын табияты башка. Табияты башка. Ошол табиятына карашты билбейт бирчи. Ошон үчүн сураш керек жанынан. Сен эмнени сүйөсүң? Кайсы жумуштан ырахат аласың? Адамдар менен иштеген жакшы көрөм десе, анда ошого керектүү кесиптерди көрсөтүп, ошонун ичинен тандаганына анан колдош керек. Бирде колдоо өтө күчтүү, сурабай колдойт. Мен сени могу жерге отургузам, ушул жерге главврач болосуң дейт. Балдарын баарын карьерист кылганга умтулат бирлерчи. Анткени өздөрү карьерист да. Баарын главврач болосуң, тиги жерге отурасың, могу жерге начальник болосуң, мен коем дей берет. Бирлерден 1 менен 7ден башкага карьеранын кереги деле жок өзүчө. Башкалар андай эле карьерист эмес. Анан башка балдарды үй бүлөсүндөгүлөрдү ошентип сындырат, мисалы үчүн. Мынтет да бирлер менин тегерегимде айланып турушуңар керек. Анан кол чаап турушуңар керек. Аплодисменты дейт да. Ошо ал жашында эми жарашат иштеп атканда, бийликте отурганда. Бийликтен ыргытат да сөзсүз анычы, бирдичи. Ыргытканда үйдөгүлөр аплодисмент болбой коет. Уже эч ким кол чаппайт. Мурункудай күркүрөп акча таппагандан кийин ал эч кимге керек эмес, аялына да, балдарына да. Балдар дагы айтат: "Ой, айнып калды атам, көп сүйлөп калды. Тиги начальник болуп иштеп жүрүп баарын башкара берип, бизди да үйрөнүп алыптыр" дейт. А бирге өзүнө билинбейт ошол. Ал капа боло баштайт. Жумушта отурганда элдин баары мени укчу эле, үй бүлөмө мен керек элем акча тапканда. Азыр мен эми акчам аз болду, мен пенсионер болуп калганда булар менден качып атат деп ан сайын күйө баштайт. Бул деген анын бирдин өзгөрбөгөндүгү эле. Ал бирде жигит жүрөт, бирде жигит төө минетти, колдоно албай атат турмушта. Төө мингенде баары кол чапты да бирге, көнүп алды. Эми дайыма ушундай болуш керек деп ойлонот. Бирчи. Бардык адамдардын чоң катасы дайыма ушундай болуш керек дейт дагы. Креслону бербей мушташат бирлерчи.
кресло үчүн өтө көп согуш баардыгы эле жерде. Бүт бирлер ошо карасаң кресло талашып жүргөн болот. Тактын эле талаша беришет. Ошо менен алар ден соолугунан ажырайт, кетишет да. Эгер ошол акылын тизгиндеп разумга өтө турган болсо, парасатын иштете турган болсо, адам акылында жашабай, ошол адам ден соолугун да кармап кетет, бактылуулукка да, байлыкка да жетет. Биздин баардык адамдардын чоң катасы акылга жем болуп атат, акылында жүрөт. Акылдын ичинде напси бар. А биз парасатка өтүшүбүз керек, разумга, сознанияга. Бүтүндөй адамдар азыр как робот, подсознание менен жашап атышат. Бул илим, муну изилдеп окуш керек. Ошон үчүн мен сүт сай мектебине чакырар элем. Сүт сай мектебине барганда эң чоң олжо биринчи ар бир адам өзүнүн мээсин түзүлүшүн билет. Эмне үчүн капа болуп атат? Эмнеге бирөөнү эч качан кечире албайт? Мисалы бирлер черный списокко жаза коет дароо эле. Тигинде баягыда мени колдобогон. Баягыда менин атама мондой кылган бул. Деп эле черный списокко жазат. Болду, экинчи ошо менен келишпейт. Ал адам жок алар үчүн. Ошентип 50 адамды жөнөтө турган болсо, жараткан. Анын 25-и жакпай калды, 25-и калды. Бир аз убакыт өткөндөн кийин 25-инчиден дагы 15-и жакпай калат, анан 10-дун ичи ушинтип жалгыз калат. Себеби баарын эле черный кара тизмеге өткөрө берет. Ал бул деген мен ичиндеги эле напсинин иши эле. Адам ошол напсиге жем болуп, напсинин эго түбүнө жетип коюп атат адамдардычы. Ошондуктан азыр Чыңгыз Айтматов айткандай, күн сайын адам болуш кыйын болуп атат. Адам болуш үчүн ал напсинин чыгып парасатка өтүш керек. Трансформация болуш керек да. Бир учкай айткан менен түшүнө алышпайт. Сүт сайга келсе ошон үчүн тезирээк трансформация болот. Өзүн тапкан, эң чоң дүйнөсүн тапкан го. Өзүн тапкандан кийин анан семья керек. Өзүн тапкандан кийин анан бизнес керек. Өзүн жоготкондон кийин эмне кереги бар? Мынча байлыктын. Сиз макулсузбу? Ооба, найти себя тапат да. Да. Найти себя. Даже Алла Пугачёва найти себя. Пока найти себя. Ошо өзүнүн ордун таап, өзүнүн ким экенин билиш. Бул канчалаган диапазон бар, чемпиондуктар диапазон. Убакыт көп кетет. Бүт өмүр бир өмүр кетип калып атат. Бир эле өмүр эмес, бир 7 поколение кетип калып атат. Адамдар өзүн тапкыча, ошол 7 поколениега чейин оорусу да кетип, ошол бир ката кетирген кишинин катасы, баласына өтүп кетип атат. Эгерде муну биле турган болсо, роддогу карманды токтотсо болот, бүтүндөй чечилбей келаткан ооруларды чечсе болот. Өзүн тапканда эмне үчүн атасы буга мындай билим үйрөттү? Анткени атасы, чоң атасынан үйрөнгөн, окубай эле бири-бирин өткөрүп атпайбы? Ошентип өздөрүнүн бүтүндөй тармагын келаткан жолду өзгөртүп чыгып кетсе болот да. Бир энергиясында өтө чоң зиректик бар. Тез түшүнөт, көп нерсени тез баш бербей кетет да, түшүнөт. Анан билим жок, билим албай калганда ошондой чоң энергия да бекер кетет да. Урушуп атып эле эч кимге пайда жок болот ал адамданчы. Бекер бир өмүр кор болот да. Өзүң издеп кайрадан илимдин башынан баштабай бирөөнөн үйрөнүп алган канчалык жеңил? Ушул сиз айткан боюнча бир притча бар да. Жашында бир адам суранып атат экен жараткандан. Жараткан, мага күч бер, мен бүтүндөй элиме жакшылык кылайын. Бүт элиме керектүү нерсени жасап, ушундай мен баарын көтөрөйүн. Бир болсо керек деп коймошун. Анан орто жашка келгенде суранат экен. Жараткан, мага күч берчи, ушу семьямды эле башкарып алайын, үй бүлөмдү эле. Үй бүлөмдү башын бириктире албай атамын деп. Анан орто жаштан өтүп, кыйла жашы барып калганда анан суранып атат экен баягы эле киши. Жараткан, мага күч берчи, мен өзүмдү таап, өзүмдү башкарып алайын, үй бүлөм турмак. Дегенде анан жараткандан жооп келген экен. Ушуну биринчи башында сураш керек болчу деп. Ушундай жашап атабыз да биз азырчы. Элди өзгөртөм деп баштайбыз. Элди сактайм, элди өзгөртүүрөм, мен башкача жашайм. Ата энебизге каршы чыгабыз, мен силердей жашабаймын. Силерден башкача үй бүлө курамын. Көчөдөгүлөрдү башкарабыз. Бизнестеги баарын башкача кылам деп. Өзүн башкара албай эле. Анан ушундай болот. Өзүңдү жеңүү, өзүңдү башкаруу деген эң напсини тыюу деген нерселер
өзүн жеңиш кыйын, башка жасап, бирок өзүн жеңиши өзүнүн бир төмөчө өзүңдү табыш керек деген бул канчалык оор маселе. Жакын жерде мына табам деп жүрөсүң, бирок сыйпалап караңгыда таппай жүрөсүң. Сүтсайда ушуну айтат да, бакыт бул караңгы үйдөгү карамышык. Таппайсың да. Караңгы үйдөгү карамышык таппайсың. Ал сенин ичиңде. Биздин азыркы адамдардын баарыбыздын чоң катабыз, биз бакытты, сүйүүнү, баары жок эмне кааласак, бакытты сырттан издейбиз. Башка адамдан. Тигиге барсам, ал мени бактылуу кылат. Тигиге барсам, ал мени көтөрүп, агам бир жерде министр мени көтөрүп коет. Тигиге барсам, ал мени бизнесим жүргүзүп берет деп. Баары калп, баары туура эмес да. Себеби сырттан издеп атабыз. Ар бир адамдын бактысы анын ичинде. Ичине кирүүгө эч ким убактысын кетирбейт, каалабайт. Күлүч өзүнүн ичинде экенин билбей, күлүчтү башка бирөөнүн жүрөгүнө салып жүрүшөт. Башка жактан табам депчи. Ошо менен бир өмүр өтүп кетип атат да, ооруп калат. Өзүнүн жүрөгү чарчайт ага чейин. Ошондой ачкычты таап бериш үчүн Сүтсай жардам берет экен. Эң сонун жардам берет. Сүтсайга келген ар бир адам биринчи өзүн табат. Өзүнүн бүтүндөй өткөн турмушун тез ордуна коет.